Бүгүн Кара Суу районунун Ынтымак айыл өкмөтүндөгү Жаңарык айылында Азатбек Ажы атындагы мечит кайрадан ачылды. 2006 жылдары коомдук жана саясий ишмер Равшан Сабиров тарабынан 300 адамга гана ылайыкташып курулган мечиттин эскилиги жетип, мусулман коомчулугунун саны көбөйгөндүгүнөн элдер батпай калып жаткан. Равшан Сабиров муктаждыкты тез арада жоюу үчүн мечитти кайрадан бузуп, жаңылап 1000 адамга ылайыктап, заманбап шарттары менен кайрадан куруп бүткөрдү. Бүгүн ачылыш аземи орун алды. Күнөөлөрдүн кечиришине себепчи кылсын. Кудай таала бүгүн жакшылыкка жыйнагандай жаннатында да төрүнө жыйнасын. Алла таала барыбызга берекелүү, өрнөктүү, бейишке татыктуу өмүр берсин. Ачылуу аземине министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Таршиев, Азирети муфтий Абдулазиз Ажы Закиров, Жогорку кеңештин депутаты Жеңишбек Токторбаев, дин аалымы Максат Ажы Токтомушев жана башка бир катар белгилүү коомдук ишмерлер катышты. Ачылуу аземинен соң жума намазы окулду. Бул мечитибиз Алланын үйүнү курган ар бир адамга Алла таалам өзүнүн бейиштен орун даярдап үй салып коям деген өзүнүн убадасы бар. Ошонусундай ушул мечитти курган Равшан досубузга, ушул жерде иштеген усталарга, ар бир үлүшүн коскон адамдарга чоң ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Элибизде ушундай жакшы жактарга үндөгөн, тарбиялаган үйлөрүбүз көбөйө берсин, мамлекетибиз өсүп өнө берсин. Ошол эле мезгилде элдин журттун арасында ар түрдүү адамдар болот экен. Кээ бир адамдар ошол мусулманчылыкты жабынып алып, мусулманчылыгыбызды башка нукка буруп кетейин деп аракет кылгандар дагы чыгып атат. Алардын баарына өзүңүздөр сак болосуздар деген ойдомун. Кудай буйрса баардыгыбыз туура жолдо элибиздин журтубузга чоң кызмат кылабыз деймин. Бул мечиттин курулушуна 2006 жылы курулган болсо, кайрадан заманбап болуп курулушуна кайрадан кайрымдуулук конун узатып жардам берген Равшан Азатовичке чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан, мусулмандардын атынан, калайык журт жамааттардын атынан, ошондой эле ушул алыс жакындан келген коноктордун атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Мына биз көрүп турабыз, аябай жакшы заманбап үлгүдөгү мечит болуптур. Биз ары бери өткөндө мына кан жолдо курулган бул жерде мына мусулмандарга жакшы бир шарайт түзүлгөн болчу, дагы жакшы шарттар менен ушул мечит кайрадан заманбап болуп элге тартууланып отурат. Бир канаттуунун уясынчалык дагы мечит курсаң, ошого Алла таала бейиштен кан сарай берет деген. Канаттуунун уясынчалык эч ким мечит эле курбайт. Пайгамбарыбыз ушуга чейин бизди мечит менен байланыштырганды айтты. Анткени туган мечитке түшкөн береке бизге келет, айылыбызга келет, хидаят келет, Алла субханала таала берет. Ошондуктан алхамдулилlah Кыргызстаныбызда мечиттер курулуп атканы, көбөйүп атканы, жанданып атканы өтө бул кубанычтамал. Мен бүгүн айта алат элем. Бүгүн эле мынакей Жаңарыкта эле майрам эмес, асманда дагы майрам десем адашпасам керек. Периштелер сүйүнөт, Алла ыраазы боло турган улуу амал болуп атат. Равшанка, сизге чоң рахмат. Бул жерге элге акыретте чоң бейиштин төрүнөн үй салып койдуңуз. Аллах ыраазы болсун. Ошол менен бирге мынакей Айшатамдын атын койдуңуз. Айшатам дагы ошо жаткан жери бейиштин төрү болсун. Ушул жердеги мечиттеги бүт дубалар Кудай буйрса ошо өзүңө барып тийсин. Ошо Айшатамдын аты мына бүгүнкү күнү төрүккө калып атат. Мына дагы бир жакшы жөрөлгө кылып атасың. Ушу мечиттен кийин мына Айшенемдин атына медресе ачып коеюн деп атасың. Мына ошону салабыз бүгүн деп капсуласын салабыз деп атасың. Мына бул дагы жакшы иш. Мечитти курган, мечитке баш болгон балдар, мечитти курган усталар, ушул жерде ушу усталарды адегиле дегендер дагы ушу жердеги эл журт баардыгын Кудайым немен кыяматка чейин сооптары жаалып турсун ушуларга бардыгына.
Азатбек Ажы мечити Ош-Бишкек жолунун боюнда жайгашкан. Бул болсо жергиликтүүлөрдөн сырткары жүргүнчүлөр үчүн да ыңгайлуулук жаратат. Мечиттин бир бөлүгүндө аялдар үчүн каралган намазканада жайгашкан. Курулуш иштери толугу менен Равшан Сабиров тарабынан каржыланган. Мындан сырткары Жаңарык айылына аталган мечитке жакын жерге Анаркан Ажы атындагы медресенин курулушуна да капсула салуу аземи болуп өттү. Иншалла кут берекелүү болсун. Ошол жерден чындыгында мамлекетибиздин келечеги үчүн жаш улан кыздарыбыз, балдарыбыз окуп өнүгүп өссүн. Бисмиллахиррахманиррахим. Кет. Бисмилlah. Başta verelim mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kudayım şu yerlerde imandı, ınsaptı jigit kızlarımız, baldarımız ösüp ötsün. Emki жылы Кудай буйрса, ачылышына аман эсен сак саламат келишти. Кудай насип этсин. Ал мечитте чоң жолдун боюна болгондугуна байланыштуу эл абдан көп кирип, жума намаздарда батпай калып атты. Ошондуктан эл суроо менен чыкты, ушул мечитти чоңойсок депчи. Бүгүнкү күндө ошол мечитти биз 2 этаждуу кылып, мурда 300 киши бата турган болсо, азыр где-то 1,5 киши бата тургандай кылып, чоң замандын талабына жооп бере турган жакшынакай, татынакай бардык шарттары менен мечитти бүгүнкү күндө курдук. Мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ошол эле мезгилде бүгүн дагы бир жакшы жашан болуп атат. Бул ошол жанагы тема бейиш эненин таманын астында деп мен ошол атамдын үйүнө өзү ошол жерге медресе куруп, ислам окуу борборуну Кудай буйрса капсуласын бүгүн салдык. Мына өзүңүздөр көрөсүздөр. Ошого Кудай буйрса аны дагы эмики жылкыга ошол апабыздын 85 жылдык юбилейине ачайлы деген ойлорубуз бар. Азатбек Ажы мечитинин курулуш иштери өткөн жылы башталып, толугу менен тийиштүү мамлекеттик документтери, уруксат кагаздары бар. Ал эми Анаркан Ажы ислам окуу борбору болсо толугу менен келерки жылы бүткөрүлүп, пайдаланууга берилери пландалган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион Кара Суу району.